Жетөгөз райондагы Кызыл Суу айыл аймагына 5 айыл кирет. Ал Кирпичный, Кайнар, Пристань жана Жалгыз Өрүк айылдары. Мына ушул аталган айыл аймакта 17.976 жаран бүгүнкү күндө күн кечирип келет. Эң иределген Кызыл Суу айыл аймагында өтүп бара жаткан 2023 жылы кандай иштер жасалды? Бул чыгарылышта айтып беребиз. Өтүп бара жаткан 2023 жыл аталган айыл аймак үчүн жемиштүү жылдардан болгон. 5 айыл кирген айыл аймактагы жасалган иштерге жергиликтүү бюджеттен 72.309.000 сом сарпталган. 2023 жылы республикалык бюджеттен жалпысынан 218.863.000 сомго инвестиция тартылган. Район борборунда жайгашкан Кызыл Суунун борбордук көчөлөрү толугу менен жарыктандырылып, LED экран коюлган. Муну менен айыл тургундарынын жана келген коноктордун караңгыда жүрүүдөгү коопсуздугу сакталды. Ошондой эле айыл аймактагы айылдардын көчөлөрүн түнкү жарык фонарлары менен жарыктандыруу колго алынган. Бул иштер Кызыл Суу айыл аймагынын алдындагы жарык ишканасы аркылуу иш жүзүнө ашып отурат. Бүгүнкү күндө айылдарыбыздын баары толугу менен түнкү жарык фонарлары менен камсыздандырылган. Анын бүткөнүндө бар жана жаңы конуштарда мисалы Тоо 1, Тоо 2 деген жаңы конуш бар. Күнбатыш жакта айылдын МСО 1, МСО 2 деген эки жаңы конуш айылдар бар. Аларга быйылкы бюджетке пландалып киргизилген. Анан быйыл ушул жылдын аягы менен жана эмки 2024 жылдын башталышы менен Кудай буйруса ушул иш жүзүнө ашырып баарын тең толук камсыздандырабыз. Көчөлөрдүн баары жарык, кооптуу жүрө алышат. Өкмөттүн алдында уюшулган бул жарык ишканасы 2010 жылы уюшулган. Ошо жылдан бери ушул күнгө чейин иштеп келатат. Айылда мектептерге жарыктарды жана жылуулуктарды камсыз кылабыз. Мектептерди, садиктерди жана муниципалдык ишкана айыл өкмөтүнө кайсыл объектилер, кайсыл ишканалар, эмнелер тиешелүү болсо баардыгын ушу жарык жана жылуулук жагын камсыз кылабыз. Кызыл Суу агро өнөр жай комплекси муниципалдык ишканасы ачылып, жергиликтүү бюджеттен каржыланып турат. 105 гектар жердин 5 гектары курулуш тармагына пайдаланылса, 100 гектар жерге жер жемиш алмабак олтургузулат. Быйыл биринчи жолу 6 гектар жерге карагаттын, абрикостун, алманын көчөттөрү тигилди. Биздин ишкана агро өнөр жай комплекси ишканасы ушундай макет жасап койдук. Себеби дегенде Моуреки поле азыр 15 гектар курчалды. Мунун 5 гектарына курулуш иштерин жасайбыз деген макет жасадык. Бул жерде муздаткыч, сокол чыгаруучу цех, как кургатуучу цех, бул аркабыз, кире беришибиз. Мындай түптүз бойдон жол кетет. Ночной освещенияларыбыз бар. Бул жерде жатакана, ашкана, кароолчунун үйү, мончо, эс алуучуларга боз үйлөр. Андан сырткары Данегин кампасы, чөп сактоочу кампа, малчынын үйү, анан кой чарбасы, уй чарбасы, тоок фермасы. Бул бактын ичинде келечекте балчелек болот деген кыялдарыбыз бар, пландарыбыз да бар. 105 гектарды трансформация кылып, анан 5 дагы плюс 5 гектарын логистикалык борбор курууга, ушундай жакшынакай иштерди алып барып ачууга кылганбыз. Азыр мынакей Кудай буйруса аркалары салып баргы эшигиңер төрүнөт дейт. Ошолорду жакшы кылып туруп, биринчи инвестициябыз Кудай буйруса тартылды. Мындай кумтөр бизди ушул ишибиздин жакшы жагын көрүп алып туруп, бизге 2.600.000 акча каражатын бөлүп берип, биз баягы капелдик сугаруу кылалы деп, ошол жерде бизде скважиналар бар. Ошол именно мурунку эсроганда скважинаны биз өкмөттөн сатып алып, өз балансыбызга алып, ошол жерден скважина чыгарып атабыз. Беш гектарына жанагы курулуш тармагына деп калтырдык, 100 гектарына ушул ягода тармагында бак, алмабак, өрүк, малина, карагат, клубника жана башкаларды. Анан быйыл баштадык, мына буюрса 3 гектарына абрикос 2 сортун отургуздук, лимонка, шалак деген. 3 гектарга капитан сортунда карагат отургуздук. Мына быйыл эми 3 жылдан кийин 3-чү жылы буюрса түшүм алабыз деп турабыз да. Ушунун биринчи түшүмүбүздү ошондо алабыз. Жергиликтүү бюджет бизди каржылап, ушу демилге көтөрүп, алар дагы колдоо көрсөтүп атат. Андан сырткары капельный орошениябыз 1,5 километрден келет. Трассабыз ушул жактан тартып келебиз. Аякта Мингеологиядан жанагы мурда
скважин бар экен, ошондон колдонуу, анын документтерин алып келгенбиз. Ошону тартып келсек, бактарыбыз капкайлын орошение менен сугарылат буюрса. Бул мен турган Кызыл Суу кирпичный санаторий жолу жалпы узундугу 18 километрди түзөт. 2023 жылы Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация министрлигинен 48 миллион 960 миң сом бөлүнгөн. Бул жолдун 8 километрден ашууну бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Белгилеп айтсам, бул жол менен 4 айылдын эли каттайт. Кызыл Суу айыл аймагы Жети Өгүз районундагы калкы жагынан көп айыл аймактардын бири. Көлгө дагы дал ушул жол аркылуу туристтер, жергиликтүүлөр катташат. Буга чейин абалы начар жол акыры ушул жылы курулуп бүттү. 4 айылдын элинен сырткары көл жээгинде эс алуучу үйлөрдү куруп, жеке ишкерлик кылгандар үчүн жолдун салынып бүтүшү кубантарлык болду. Бул Жети Өгүз районунун ийгилиги десем болот. Толтура ушу жол бул маселе чечилип атат да көп. Мисалы үчүн жаңы пансионаттар түшүп атат. Ошол жерде да мен арасындамын. Чоң 126 гектар жерге пансионатка аракет кылып атабыз. Андан тышкары эле мына мисалы үчүн дыйканчылык бул жерде канча бир 1000 гектар бар да, дыйканчылык багытындагычы. Бизге сүйүнүч, биздин маселелер чечилип атат ошол мененчи. Анан бул жерде 3 айыл бар, кичи айылдарчы. Мына санаторий бар. Санаториянын аркасына чейин жол бүттү. Пристан толук бүттү. Ал эми бул жаңы салынган жолдун сапаты бардык талаптарга жооп берерлик дешет. Айыл аймак башчысы Руслан Ишманбетов Кызыл Суу кирпичный санаторий жолунун бүтүшүн аймактагы жетишкендиктердин бир катары эсептейт. Кирпичный и кайнар и санаторий деп. Анан бияка көбүнчө эс алчу туристтик жайлар бар. Ошол жака элдер каттап турат. Бул жолдун көйгөй аябай болуп атканда, канча жылдан бери 19 километр эметип турат. Жылда эле баягы жаза албай эле эсир раз болгондон бери эле турган жол. Кудай буюрса мынакей ушул өкмөттүн бюджетинен каралып, быйылкы жылы биз аябай кубанып атабыз. Кызыл Суу санаторий 2 километр жолу жасалды. Анан кайра бул жерден айтылат Кызыл Суу пристань деп. Аяктан 4 километр 800 метр жол асфальтланды. Бул жалпы суммасы бюджеттен мен билгенимде 60 миллиондук акча каражаты бюджеттен бөлүндү. Титульный ана кап вложение деп. Кудай буюрса мен аябай ыраазымын. 14 жылдан бери сүт алып иштейм. Ушу көпүрөнүн азабын аябай көп чеккем мен, чынында элечи. Машина менен сууда калып, далай азаптарды көп чеккем. Ошон үчүн мен майлуу сүттү болсун деп туруп майлап атабыз. Кыргыздын жөрөлгөсүн жасап, салт немесин, ырымын жасап атам да. Кызыл Суу айыл аймагына караган башкы суу каналдагы көпүрө 2021 жылы жарактан чыккан. Ошол мезгилден бери жаңы көпүрө салуу боюнча айыл аймак тарабынан демилге көтөрүлүп, көпүрөнү салуу иши башталган. Бүгүн ачылышы болуп, кызыл тасмасы кесилди. Кызыл Суу жана пристань айылдарында 18 миңден ашуун жаран бүгүнкү күндө күн кечирип келет. Дыйкандардын эң түйшөлткөн көйгөйлүү маселелеринин бири бул көпүрө болгон. Мына биз азыр турган Московский көпүрөсү буга чейин жарактан чыгып, жаңы көпүрөгө муктаж болчу. Жергиликтүү бюджеттен бул маселеге 13 миллион 281 миң сом каражаты бөлүнүп, быйыл толугу менен бул көпүрө салынып пайдаланууга берилди. Айта кетсем, бул көпүрөдөн аккан суу аркылуу Кызыл Суу пристань айылдарындагы 5000 гектардан ашуун жер сугат суусу менен сугарылат. Жети Өгүз райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан алдыда бул көпүрөдөн сырткары Кызыл Суунун Жыгуу Коктусунун Көкчайык жайлоосуна кетүүчү көпүрөлөрдү куруу пландалууда. Кызыл Суу айыл аймагынын бюджетинен бөлүнгөн каражатка салынган көпүрөнү район тургундары көптөн күткөн. Ушу жолго кечээ жайында элдер бир топ нааразычылык болуп келишкен. Ушу жолду бүтүрбөсөк болбойт, башка альтернативный жол вариант жок экен. Ошондуктан биз жергиликтүү бюджеттен, областтык фонддон биргеликте сүйлөшүп, ушул жолго тендер жарыялап бүтүрдүк аягына чейин. Мына сапатында өзүңөр көрдүңөр, ушун жергиликтүү ишкерлер өздөрү тендерге катышып, аягына сапаттуу кылып бүтүрүп бизге тапшырып беришти. Кудай буюрса бул жолду ойлойм мен азыркы тургундар бул жолдон эме ойлонбой күнү түнү, кышын жазын өтө беришет Кудай буюрса.
Кызыл Суу айыл аймагындагы жасалып жаткан иштер арбын, айыл аймак тургундарынын көйгөйүнө айланган жол, көпүрө маселелери толугу менен чечилди деп айтууга болот. Кызыл Суу айыл аймагы тарабынан жасалган дагы бир иштин бири Кызыл Суу базарына каттаган Ибраев көчөсүнүн жасалышы. 2023 жылы жалпы узундугу 250 метр жол толугу менен оңдолуп жасалды. Буга чейин тар көчө бүгүнкү күндө кеңейтилип, район тургундары үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Болгону алдыда жаз мезгилинде жол чийиндерин гана чийүү жумуштары калды. Кызыл Суу базарына кетүүчү бул Ибраимов көчөсү бир тараптуу болот. Алда канча кеңейтилген жолдо жөө адамдар өтүүчү өтмөк дагы пайда болду. Жолду салууга жергиликтүү бюджеттен 4 миллион 974 миң сом сарпталды. Тротуар бар болгону жакшы болду. Ана машинелер өзүнчө жүргөнү коопсуздукка жакшы да. Анан ары бери өткөн машинелерди киши өтө албай же машина өтө албай тыгылып атчыбыз. Азыр мына сону кетип баратабыз. Кызыл Суу базарынын ичинде үстү жабылган соода жайын ачууну максат кылышкан. Бүгүнкү күндө сатуучуларга ыңгайлуу болуучу 1600 квадрат метр жай тендер аркылуу курулууда. 2016 жыл башталган бул рынокчу. Анан изменениялар кирип, проектнечи. Кайрымабыз водоканал, суу келет, водопровод келет, канализация болот деп кайра изменение кирип, анан бир токтоп калып бул убагында салынбайчы. Далгострой болуп калганда, анан азыркы бул жетекчилик келгенден бери булар менен подрядчик менен сүйлөшүп азыр кичине кайра жумуштар жыла баштады. Мына быйыл эле мына үстү жабылды, ичиндеги эмелер жасалып атат, фермалар тургузулуп бүт. Ушул темп менен кете берсе эле бул жазга чейин бүтөт го деп ойлоп атабыз. Өзүлөрү деле обещать этип атат ушул жумуштардычы. Анын азыр уже буюрса жакшы мынакей кичине көзгө көрүнүп калды. Илгертен бери бүтпөй аткан бир базарыбыз бар эле. Бул кычаалак болуп келатабыз. Мурунтан бери айыл өкмөттөрү деле кычаалак болуп, бирок мен кичине бир өзүбүздүн ийгилигибиз деп койсок болот. Биз ушул жанкы Зарна сервис деген ишкана менен эже менен сүйлөшүп, эже мурунку акчаларыңды бүт баарын тең эмесин бүтүрүп, бизге аласа берес акчаларың бүт баарын бүтүрүп, биздин немелерди бүтүрүп бер десек, ушул туура түшүнүп, мындай ичкана көбүрөөк иштерди бүтүрдү. Эми 100% бүтүрө элек, баягы дагы эле бар, бирок биз аяка бир тыйын да берген жокпуз бюджеттен. Только мурунку өзү алган акчаларга өзүнүн милдеттеме алган эмелерин, крышасы жабылды, канализациясы эметилди. Ушундай бир кичине болсо да бир эме бар да, кыймыл бул базар боюнча. Кызыл Суу айыл аймагына караштуу Кызыл Суу айылын таза суу менен тейлеп келген таза суу ишканасында дагы жылыштар бар. Көп жылдардан бери көйгөй болуп келген таза суу маселеси толук чечилди. Жаңы техникалар дагы лизинг аркылуу алынууда. Анан биринчи лоттон ошол проектти мынакей Минур, ошо Минурутту биринчи лотто 62 миллион 802 миң экен. Экинчи лотту дагы булар утту, ошондо экинчи лотто бизде мынакей 78 миллион 762 миң сом менен эме утту да бул проекттин. Үчүнчү лотту болсо, үчүнчү лотту Profit Express деген утту 59 миллион 142 миң сомдук эмеде, 49 миңдик да. Ошондо бизге ишибизге буюрса айылдык кеңештен, айыл өкмөттөн чоң ыраазычылык. Рахмат, монтип бизге маселелерди чечип берип, жаңы техникаларды алып атабыз. Техникалардан былтыркы жылы 940 Hyundai маркасындагы экскаваторду алдык эле, быйылкы жылы мынакей 210 Hyundai маркасындагы экскаваторду алып беришти. Лизинг менен да бул дагы. Лизингде 30% төлөп берип, лизингде 2 экскаватордан алдык. Былтыркы жылы калган экскаватордан кутулдук полный. Азыр мунун лизинг төлөп атабыз. 5 миллион долларлык инвестиция тартылып келди бизге. Кудай буюрса мынакей башталды. Бул жумуштун таза суунун аткарылышы 1 жыл 8 ай болуп атат. Мынакей 2 фирма азыр жумушту аткарып, кышкы мезгилге карата жумуштарды аткарып келдик. Эми жазга которулуп кеттик. Переходящий сыяктуу. Кудай буюрса мынакей ийгиликтин эң чоңу деп ушуну айта алам биринчиден.
Кызыл суу тазалык ишканасы 5 айыл аймакка кызмат көрсөтүп келе жаткан бирден бир ишканалардан 9 миллион 730 миңге лизингке автогрейдер алынса, Таштанды полигонунун курчоосун бийиктетүү үчүн 760 миң сом сарпталган. Айыл аймак айылдык кеңешинин колдоосу менен алдыга көптөгөн иш максаттар коюлган. Тазалыкка акча төлөөдө оймо биллинг системасы ишке кирди. Кызыл суу айыл өкмөтүнөн бизге мына депутаттардын сунушу менен айылдык кеңештин колдоосу менен бул лизингке техника алдык. Андан сырткары Таштанды полигонуна рекультивация иштерине колдонгонго ЧТЗ үлгүсүндөгү бульдозер алынды. Андан сырткары бул бизге ишканага тиешелүү мына ички жолдор, көпүрөлөр бүт баары жасалып келатат. Биз мынакей абоненттерге жакшы шарт түзүп берүүнүн 5 айыл өкмөттүн таштандыларын өз убагында бекитилген график менен чыгарып турабыз. Анан өзүбүздүн баягы бюджеттен аткарылган иштерибиз бар. Бюджеттен биз кабыл алып иштерибизди алып барып аттык. Биз быйыл оргтехникаларды алуу бюджеттен каралды эле. Лизингке алдык. Биз, например, лизингке экскаватор алдык водоканал ишканасына. Ошондой эле тазалыкка грейдер алдык 971 миң сомдук. Берки эмебиз болсо экскаватор 4 миллион 73 миң сом. Жапжаңы лизингке баягы эмес менен кутулуп атабыз, муну эмебиз проблема болгон жок. Акчол машина трактордук станциясы айыл чарба тармагында кызмат көрсөтүп келген ишкана. Жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнүп, 1 миллион 450 миң сомго айыл чарба техникасы алынган. Айыл аймакта жашаган дыйкандарга кызмат көрсөткөн ишкана быйыл 517 гектар жердеги айдап себүү, оруп жыюу иштерин аткарган. Наша организация занимается сельхозуслугой населению. Мы оказываем населению все виды услуг полностью, начиная от пахоты, посева и уборки урожая. То есть полностью любые услуги делаем. Это начиная от того, что мы можем посеять что картошку, что пшеницу, получается, что сено заготавливать. В этом году, даже прошлый год, приобрели зерноуборочный комбайн новый. И купили также комбайн для уборки кукурузы. Поэтому любые виды услуг мы оказываем нашему населению Кызылсуйской сельской управы. В этом году мы оказали полностью услугу на 517 гектар сделали. Это только по зерну, по ячменю. Полностью посадили, получается, и скосили нашими новыми комбайнами. Бул Кызыл суу айылындагы чоң Кызыл суу сайы. Буга чейин айыл тургундарынын сууга жерлерин сугарууда суу анчейин чыкпай келсе, айыл аймак тарабынан суу лотоктору орнотулду. Мурун бул жерден сайдын урүйүнө өйдөрөк болуп суу чыгып, айылдагы тургундар жактан огороддорун сугарганга сугарып жүрүшкөн да. Эми азыр кийинки убактарда бул сел жүргөн эсебинен азыр гана могу як сайдын нугу ылдыйлап кетип, анан суу чыкпай калган огороддор сугарганга. Ошонун негизинде бул элдердин арыздын негизинде огороддорун сугарууга деп бул чоң суу сайын ичинен суу лотокторду орнотуп, айылдагы тургундардын огород жайын сугарганга мүмкүнчүлүк түзүп атабыз да. Бул объектини биздин Кызыл суу айылдык депутаттары колдошуп, Кызыл суу айыл өкмөтүнүн башчысы Руслан Төлөбович колдоп, ушуну элге суга суусу менен камсыздагалы деп ушул проектти чыгарганбыз да былтыр. Дыйкандардын суга суусу менен камсыз болуусу башкаларда. Айыл аймак бюджетинен 1 миллион 960 миң сомго узундугу 450 метр болгон суу лотоктор орнотулду. Эми дыйкандар үчүн коромжусуз сууну пайдаланууга шарт түзүлдү. Верхнерусский каналы, бул канал бурун мындай жер канал болгондуктан суу чыкпай калып, аңыз болуп, суунун көлөмү төмөндөп кетип, дыйкандар бияк поляларына суу чыгара албай калып, анан ушул проектине киргенбиз. 450 метр 1 миллион 960 сомго салынды. Буюрса бүтүп быйыл ишке берилди күзүндө. Бул жерден айтат туруп кетчи, биздин айыл депутаттардын колдоосу менен, айыл өкмөт башчыбыз Руслан Төлөбовичтин колдоосу менен ушул проектине кирип, дыйкандарга суга суусу менен камсыздалганга, коромжусуз камсыздалганга ушу лотоктордон курулуш иштерин жүргүзүлдү да. Каналдарды элди суга суу менен камсыз кылуу азыркы тилеги ушул болуп атат. Элди
сууну потерясы жоготуусуз тез арада алып барып талашсыз баягы эме кылганга ошол каналдарга аябай басым кылып атабыз. Мынакей среднерусский каналын Кудай буюрса 1.630.000 акчага биз ушул каналдарды бүтүрдүк. Ошондой эле ылдый жактагы каналдарыбызды тазалоо иштерин жүргүздүк. Эми анын баардыгы баягы энди сумалар менен кетип атты. Ошондо бияктан да белгилей кетчү нерсе биз могу айылдын ичиндеги элге огороддорун сугаруу деген маселелер көтөрүлүп атат. Биз могу сатылганып өрөөнү деп коебуз. Ошол жактан аяка дагы суу бөлүштүрүүчү суу тосбосун курдук. 1.630.000 сомго. Мынакей ушундай жакшы иштер болду бияк жактан. Билим берүү саламаттык сактоо тармагына дагы өзгөчө көңүл бурулууда. Айтсак, Жалгыз Өрүк айылындагы бала бакча көйгөйү чечилип, Ысык көлдө өнүктүрүү фонду тарабынан каржы булагы чечилген. 100 орундуу бакчанын курулушу менен көйгөй чечилет. Бала бакчага ошол айыл өкмөтүнүн айылдык кеңештин депутаттары, айыл өкмөтү, жергиликтүү райондук администрация болуп биргеликте ушул чечишип, ушу бала бакчаны куруп берүүнү чечишип, азыркы учурда фундаменти коюлду. Анан кыш түшкөндүгүнө байланыштуу фундаментти быйыл коюп бүтүп эле, анан эмки жылы буюрса калган иштер башталат. Бала бакча өзү 100 орундуу. Буюрса айылда чоң көйгөй чечилип атат. Фонд развития аркылуу бизге бала бакча кирди. Бала бакчабыз ушул Жалгыз Өрүккө ал дагы 58 миллион акча каражатын түздү. Биз дагы муну дагы эмки жылы бүтүрүп, жаңы окуу жай эмесинде ишке киргизебиз деген тилек кылып турабыз. Жалгыз Өрүк айылында 225 орундуу мектептин курулушу жүрүүдө. Жалпы суммасы 114 миллион сомго курулуп, жумуштун 70% бүттү. Эми Жалгыз Өрүк айылы өзү чакан айыл, бирок чакан айыл болгону менен мектеп эскилиги жетип 79-жылы салынган экен, өзү 1979-жылы эскилиги жетип, анан жаңы мектепке көптөн бери муктаж болуп жүргөнбүз. Өзү да авариялык абалда болгондуктан, анан буюрса Алланын буйругу менен жаңы мектеп салынып атат. Былтыр 2022 жылы октябрь айында башталган, фундамент коюлуп. Азыр буюрса крышасы жабылып, чатыры жабылып, ичинде экинчи этаждын шыбак иштери бүтүп, спорт залдын үстүн жабып атышат азыр буюрса. Жалгыз Өрүк айылыбызда мектеп салынып атат. Кудай буюрса ал дагы 80 миллион сомдун акча каражатын түздү. Биздин Кудай буюрса баамыбызда ушул эмки жылдын окуу жайында бул мектепке киребиз деген чоң тилегибиз бар. Жетегүз районунан 150 километр алыстыкта жайгашкан Карасай жайлоосундагы малчылардын турмушу күндүн суугуна, кардын ызгаарына карабай мал чарбачылык менен алектенгендер да аз эмес. Кызыл Суу айыл өкмөтүнө караштуу Кызыл Суу агрозооветсервис муниципалдык ишканасы 2018-жылы түзүлүп ишке берилип баштаган. 2022-жылы айыл өкмөттүн жардамы менен топоз сатып алынып ишкананын карамагына өткөрүп беришкен. Негизги максаты тамак аш коопсуздугу, малды асылдандыруу жана көмөкчү чарбаны түзүү болчу да. Эми бизде буюрса деген эмес бар, 400-500гө жеткирели деген пландарыбыз бар да. Анан эми 1-2 жыл теге айланып алсак, ага чейин бизге айыл өкмөттү каржылап туруп атат да. Анан башы көбөйтүп алса, анан өзүбүз багып, бюджетибиз көбөйүп, анан айыл өкмөткө да пайдасы тиет эле да. Бул өзгөчөлүгү жок, бул малдыкы баары эле ордорду менен мурункудай кыйналыш жок, жакшы баары. Өз-өздөрдү менен айлыгым убагында тиет, убагы менен берилет. Ошо анан бизде бир көйгөй, антеннабыз бар, интернетибиз жок. Ошол интернет коюлса жакшы болот эле да, ошол көп нерсени чечип берет эле бизден. Чогуу жүрөт, баары үйрү менен чогуу топтошуп бир жерде жүрүшөт. Күзгү учурунда эле букалар өзүнчө бөлүнүп кетет, аларды өзүбүз барып көзөмөлдөп карап турабыз да. Малды асылдандыруу максатында 2023-жылы Кызыл Суу айыл аймагынын колдоосу менен агроветсервис ишканасы үчүн ушул жылдын ноябрь айынан тартып атайын жумуштуулар үчүн жана топоздорду кароого жай салып, соңуна жетип калган кези курулуш иштерине жалпысынан 3.200.000 сом акча каражаты сарпталган. Андан сырткары айылдан жайлоого тез-тезден каттап туруу үчүн өкмөт тарабынан 1.510.000 сомго УАЗ үлгүсүндөгү унаа белек кылышкан. Топоз бас салынды быйыл, жакшы мына. Эмеси менен, бүт условиясы менен. Прозрачный
Бияка Топоздун үйү, бул жерде менин үйүм, анан гостиница деп. Мынакей дарбазамда монда кирип жүрүм. Мындай сыртта бар. Жем семинди алып келип берип турасыз. Бул Топоздун үйү. Мына азыр эмеси бүтүп элек. Бул жашайт да, пока тиякташып атпайбы. Мынакей. Бул комнатасы, жапкан жери. Бuyursa mat demelerinde matras kemerinde alып берип атабыз да. Киребет серветтеринен буюрса эми умуальник гарнитур баарын алып беребиз. Топоз бүт условиясы бар. Топоздун карасак, ана топоз бизди карайт дегендей да. Бул жер буюрса меники болот да. Директордун комнатасы. Келгенде ушу жерге жатып, жумушун жасап, баягы журнал, пунал, отчет дегендей. Бул жагы болсо гостиница. Келген коноктор. Мисалы сиздерге ошол коноктор келип калса, түнөп калса, бияка жатасыңар. Бияка дагы полностью дивандарды коебуз, условиясын коебуз, свет бар, эме бар, жылуулукту коебуз, буюрса келечекте. Баарын условиясын түзөбүз да. И бул жерибиз Мончо. Мончо бүткөн буюрса. Карасай жайлоосуна Жетегиз районунан барыш үчүн 4000 метр бийиктикти жана 150 километр алыстыктагы жолду жүрүш керек. Жапайы деп аталган бул топоздор үчүн бул жердин сууктугу жана алыстыгы жагымдуу жайыт десек болот. Бул жерде талыкпас кызмат кылган Кызыл Суу агровет-сервис ишканасынын кызматкерлеринин башкы максаты топоздорду көбөйтүп, мамлекеттин бюджетине салымын кошуу болуп саналат. Бизде баягы Сыр Төрөндө агровет муниципалдык ишканабыз бар. Биз топоз өстүрүү, мал чарбаны өнүктүрүү жагында карап аттык эле. Ошол жака биз Сыр Төрөндө мындай айтканда база курдук. Ошол жактагы топоз баккан кишиге условия создавать этели. Баягы топоздордун сгон деп коет экенбиз. Ошол жактан топоздорду баягы биркасын басып, дарылап деген ошондой бир жакшы бир эмени кылып алдык. 2 миллион бул 708 миң сомго акча каражатты түздү. Ошол алып барып ошол жака коюш баягы рисковать эттик мындайча айтканда, бирок ушул ишти биз уже 100% мындай баягы базаны кура алдык, светтин бүт баардыгын жасай алдык. Кызыл Суу айыл аймагынын башчысы Руслан Эшманбетов өзүнүн аппараты менен иш максаттарды коюп, айыл аймактын ишинин алга жылуусунда аракеттерди көрүшүүдө. Бул үчүн тажрыйбалуу адистер жетиштүү. Ишеним администрациянын ишеним аткарайын деп болгон аракетибизди жасап атабыз. Айылдык кеңеш менен бирдикте иштерди алып барып атабыз. Биз менен ыраазымын. Ошо биздин спикерибиз Гүлсүн Абдрасуловна Чыныбаевага ошол бирдикте бир ушу бюджеттен баардыгын камтып, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп кеңешип кен иш жакшы экен. Бизде бул жерде квартальныйлар бар. Алар менен бирдикте иш алып барып атабыз. Ошондой эле мына мен келгенде аксакалдар кеңешин түзүп, аксакалдар кеңешине төрага коюп, аялдар кеңешин түзүп, жаштар кеңешин түзүп, ушундай иштерди баягы мен эми укмуш алып кеттик деген эмес, но бирок мындай айтканда макет создали, эметип туруп, бирок ошолар менен баягы жакшылыгыбызды кандай проблемалар болуп атат, ушулардын баарын алып кеткенге бизге өзүбүзгө баягы эл коомчулук менен бирдикте баягы жашырбай, биздики мынакей мурундагы могу жерде ачык айкындуулук деп биздин ушу Кызыл Суу айыл өкмөтү утуп алган, тигинекей жерде туруп атат. Биз ушул ачык айкындуулук болсо экен деп мен эч бир нерсени жашырган жерим жок. Бүт баардык WhatsApp группаларга аткарылган иштерди баягы мактанганда эмес, потому что элдин баары билип туруш керек болуп атат. Ушул иштер аткарылып атат деп. Трансформация боюнча айтсак, азыркы убакта 2010 жылдан бери ушул убакка чейин 1,5 миңдей киши кезекте турат. Ылдыйкы Кайнар кирпичный пристань айылдарынын тегерегинен 140 гектар жердин трансформацияга документтер даярдалып, азыркы убакта толук бүтө элек. Аны эми кабинет министров трансформация кылып берсе, кезеги менен сессиядан каратып ар бир кишиге канча сот ыйдам болот, сессиядан чечилет.
ошонун негизинде кезеги менен буюрса трансформация болсо эле бөлүштүрүп беребиз. Афган майрамы, Чернобыль, 7 апрель, майыптар күнүнө ошол иш-чараларга айыл өкмөттүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен 2.127.123 сом бөлүнүп берилген. Тендер аркылуу ар бир иш-чарага, майрамдарга белектери берилип турат. Бүгүнкү күндө ошо 180 үй бүлөбүзгө 500 тоннадан аз камсыз жакыр үй бүлөлөргө көмүр таратылып берилди. Кызыл Суу айыл аймагынын салыктарын жыйноо боюнча, тургундарынын салыктарын жыйноо боюнча бизге жыл сайын план тапшырма берилип турат. Айта кетсек, 2023 жылдын 11 ай ичинде жалпы план тапшырма 104 миллион сом берилген. 11 ай ичинде 105 миллион сом чогулуп, 101%га салыктарыбыздын аткарылышы 101% болду. Иш кагаздын баары электрондук форматта жүргүзүлөт. Анан цетке каттайбыз дагы. Ар бир кызматкерге жөнөтүлөт электрондук негизде. Кызматкерлер карайт 14 күнүн ичинде. Караганга үлгүрбөсө 1 айга узартылат дагы. Анан жоо чечилгенден кийин жоонун сөзсүз кайра кагаз түрүндө дагы кошумча почта аркылуу жөнөтөбүз. Азыр ошол ишке киргизилген. Анан дагы кошумча жакшы белгилей кетчү нерсебиз. Биздики коомдук камылдамабыз мурун 2-чи кабатта болчу. Азыр баягы кары картаңдар келет экен, майып адамдар келет экен, ошолорго шарт түзүү максатында 2019 жылы 1-чи кабатка түшүрүлүп жазып атканбыз. Ошондон бери баягы ыңгайлуу шарттар түзүлүп, биздин кызматкерибиз Жылчиев Бакыт жакшы иш алып барып келатат. Ушул аппаратыма мен ыраазычылыкты айта алам. Жакшынакай жана муниципалдык ишканалардын директоруна ошол бизди колдоп берген элиме рахмат. Элиме. Эл мынакей ар кандай эме, бирок мен баары бир эл жакшы жагынан мен айта алам. Элиме рахмат. Эч бир мындай мага тоскоолдук кылышкан жок. Мындай ушул иштерди кылаарда жакшы жагын айтып атты. Эми 5 кол тең эмес, баягы жакшы жагы бар. Бирок мен айта алам, жакшы жагы көбүрөөк. Жакшы жагы көбүрөөк. Баягы түшүнбөстүк болуп калып эле кээ бир нерселерден. Баягы эл айтып атпайбы деген эле маселе болуп калат экен. А так мындай мага келгенде бүт баартан келип мен элдерге да айтып атам. Көчөдөн укпай ошончолук сурооңор болсо мынакей мага келгиле. Могу жерде дайым эшигибиз ачык, приемный ачык. Кандай эме болсо дагы мен ошол каалап атам, өзүмдүн аппаратыман да сурап атам, суранам. Ошо элдин көйгөйүн сразу чечип бергенге колубуздан келишинче, анан же болбосо жакшы жолдорду көрсөтүп берип, мындай кылла деп кеңештерибизди бергенге биз ушун үчүн отуруп атабыз. Ошол мен да бир жолу мынакей жаңы жылдын аягында ошол бир аткарылган иштерибизди эл билсин деп атабыз. Эл билсин, эл да көрсүн. Туура кылып атабызбы, эми эл баамдайт биздин ишти. 2023 жылды иш билги айыл аймак башчысынын, айылдык кеңешинин депутаттарынын жана жалпы жамааттын талыкпаган аракеттери менен жылды ийгиликтүү жыйынтыкташууда. Ал эми 2024 жылга карата дагы бир катар иш максаттар алдыга коюлду.